Non palate, kod daishal. Парламенттин алдында бир нече жумадан бери нааразылык акциясына чыккан демонстранттарга эскертүү берилди. Митингчилер башка жакка көчүп отурууга макул болгон жок. Андан соң зомбулук орун алды. Мунун баары демонстранттар Грузиянын демократиясына чекит коет деп чочулаган талаштуу мыйзамдын айынан башталды. Азыр эмне болуп жатканын түшүнүү оңой. Алар демонстранттарды чечкиндүү түрдө түртө баштады. Демонстранттар буга нааразы. Эми болсо нааразы болгондор баш көтөрө баштады. Аларды аянттан сүрүп чыгарып жатышат. Биз Европа биримдигине кошулабыз. Грузияга эркиндик. Грузин эли өз укуктарын коргоп, бул мыйзамга каршы чыгууда. Биз муну каалабайбыз. Бул мыйзам биз эптеп сойлоп чыккан тешикке акыры кайра сүйрөп барат. Ушундай эле чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам Орусияда да бар. Орусияда ал мыйзам өкмөттүн сынчыларын куугунтуктоо үчүн колдонулат. Грузиндер дал ошол көрүнүш бул жерде да башталат деп кооптонот. Алар калпычылар, алар Путиндин кишилери. Алар бул жерде Орусиянын ишин аткарууда. Бийликтеги партиянын депутаттары талаш тартыш мушташка айлангандан кийин бул мыйзамды кабыл алды. Бийлик бул мыйзам долбоору Грузияны чет элдик кийлигишүүдөн коргоого жардам берет деп билдирди. Сынчылар өкмөт бир адамдын байлыгын Орусияда жасаган миллиардер Бидзина Иванишвилинин кызыкчылыгын коргоого аракет кылып жатат деп шек саноодо. Бир адамдын кызыкчылыгын бир улуттун кызыкчылыгынан мурун коюу бул дагы Орусияга мүнөздүү нерсе. Бул массалык нааразылык акциялардын артында Европадагы келечек тууралуу улуттук кыялын коргоого аракет кылган Грузиянын жаштары турат.